Бүгін бұл ушундай башкаруу формасын аныктаган чоң мыйзамды бүгін комитет карап, мына 3 декабрь деп турат. Кайра эле бүгүн пленардык жыйынга алып чыга берсек болобу? Siz komitetin төрагасына бербейсизби суроону? Комитеттин төрагасы, анда сиз жооп берип коюңуз. Комитет төрагасынын орун басары Нурбек Өмүрбекович, микрофон бергиле. Сыдыгалиев. Мен суроомду кайталап атам, убакыт токтотуп турсаңар. Бүгүн эле карап 3 декабрь деп турат. 3 декабрь кол коюп, кайра эле бүгүн алып чыга берсек болобу? Микрофон бергиле. Комитетте талкуу болбоптур да демек. Нурбек Өмүрбекович, Сыдыгалиевдин микрофон бергиле, комитет төрагасынын орун басары. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Жанар мырза, биз Урекин 30-сында келип түшкөн бул комитетке. Биз ошондон бери бизде кворум болгон жок, бирок опросну күтөм кылып биз кечегини бүткөнбүз. Корутундусу бар бuyakta. Менимче регламент одоно бузулду анткени комитетте, эң негизги комитетте ушул мыйзам талкуу болгону аябай өкүнүчтүү да. Биз эми албетте эл көпчүлүк эл эмне деп чечсе, биз ошого макулбуз. Бул демократиянын белгиси. Эгерде эл кандайдыр бир башкаруу формасын көпчүлүк тандаса, азчылык ага баш ийишибиз керек. Бирок мына азыр ушундай жол менен мындай тез эле ушул 10 декабрга үлгүрөбүз деп атабыз да. Мынчалык шаштын зарылчылыгы менимче жок болчу. Азыр кийинки жыйында фракциялардын чечимдерин чыгарып туруп, 3 окууда кабыл алып, эпте үлгүрөбүз деп атабыз да. Мен Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлүнө суроо бергим келет да, жок дегенде бюллетенди басып үлгүрөбүзбү? Үлгүрөбүз. Акылбек Сөнбекович, мына башкаруу формасы боюнча суроо коюп атасыз. Сен Бакиевдин тушунда вице-премьер болуш дегенсиз да. Президенттик башкарууда эмне кемчиликтер болгон ошол убакта? Супер президенттик башкарууда. Эбегейсиз зор бийлик бир кишинин колуна топтолот. Бирок ошо киши өзү аткарбай, жакындарына бийлик өтүп кетет. Ошо коркунучтарды эске алышыбыз керек. Бизде де Бул факто Акаевдин убагында да болду, Бакиевдин убагында да болду. Өзүлөрү ошо эбегейсиз чоң бийликти башкара албай, жанындагы үй бүлөсү башкарып кетти. акыркы эки президентчи? Акыркы эки президент эми кийин азыркы 3 жыл аракет кылды, жакшы эле өзү эле. Мен андайдын байкагандагы жерим жок, но тилекке каршы парламенттик президенттик система 6 жылдын ордуна 3 жыл башкаруудан баш тартты да. Алмаз Шаршеновичтин убагында болсо эми шопурлар, телохранительдер, дагы бөлөктөр башкарды деген таризди элдин баары эле айтып жүрөт. Тилекке каршы ошондой болуп калып атат. Ошон үчүн кийинки конституцияда биз ушул кемчиликтердин баарын жок кылган систему сдержек и противовесов должны придумать. Бирок эл тандап алсын, муну туура айтып атасыз. Бийликтин булагы эл болгондон кийин кандай бийлик керек экенин эл айтса, анан калганын уже парламентте, анан конституционалисттер, юристтер, конституциялык кеңешмеде ошондой противовестерди жасашыбыз керек. Эми эксперименттер бүттү го. Эми бирок комитеттер талкуулап, регламентти сактап, биз мындай уурлардай болуп, уурларча кабыл алып атабыз да мындай. Жашынып, бекинип, авторлорун таппай. Тиги конституциялык кеңешмени көрсөңүз, мына президенттин өкүлү турат. Кандай адамдар отурат? Биздин мамлекеттин келечегин, фундаментин түптүп аткан адам. 10 секунд. Эми биз мына депутаттар Түркмөнстандын жолуна мындай өтө тездик менен салып берип атабыз да. Абдан өкүнүчтүү, өкүнөсүңөр бул демилгеге кийинчерээк. Рахмат. Элден президенттик же парламенттик деп сурагандан мен ойлоп атам, эч качан өкүнбөгүмбү деп. Бирок эгерде же президенттик же парламенттик дегенди тандап алып, андан кийин деле кайра президентти угуп, кайра эле революциялар боло берсе, сөзсүз түрдө өкүнөбүз. Анда Кыргызстан жоголуп кетет.